ар кандай нерселерди жүргүзүп атат. Мен көргөнгө муну мамлекеттик бийлик тарабынан жүргүзүлүп жатканына мен өзүм анализдеп көзүм жеткенче силерге топтоп айтып коеюн деп атам. Биринчиси билесиздер, 4 революционер деп тапкысып Ак үйдү кайтарткан Бекназаров 2010 жылдын 10 мартында Ак үйдөн 16 миллионду алып кеткен деп сайрашты. Мен бир жагынан силерге ушул коомго кирген адамдарга отчет берип коеюн дедим. Ошонун документтери мынакей. Да, 10 апрелде сейф ачылган. Мага келишкен Ак үйгө кире албай атабыз. Сиз барып бизди кичине Ак үйгө киргизип ошол акчаларды алып кеткенге бир көмөк көрсөтпөсөңүз деп ошол убактагы президент башкармалыгынын бухгалтериясынын кассирчасы бир аял келген. Миноборонага генеральный прокурор экөө. Генеральный прокурор барса анда киргизбей коюптур. Анан мен экөө кошулуп барып алып, ошол жерде тергөө осмотр кылып аткан 7 апрелдик иш окуясы осмотр кылып аткан тергөөчүлөрдү чакырып каратканбыз. Каратканда могул жерде жазылып турат. Алар бекиткен сейфтин экөөчө пустой экен. Бир гана сейфин ача албай, лом менен уруп тешип койгон экен, бирок ача албай жаткан экен. Анан бир жактан бир жана кескичтеп келип ачтырганда ушу 16 миллион деген чыккан. Мына тергөөчүлөрдүкү калыс катары ошол жана пресс-конференция берген балдардын өздөрүнөн катышкан. Бир 20-дай 50-дей карап турган, видеого тартылган мунун бардыгы. Ошонун ичинде мен да карап тургам. Койгула балдар, бул мамлекеттин акчасы алалы деп. Алгандан кийин күпөр кылып, монтип, ар бир канчасы сом, канчасы евро, канчасы доллар кылып, опистеп, ошол эле күнү анан кийин мынакей акчалардын күпүрлөрү. Ошол эле күнү кечинде Нацбанкка өткөрүлүп берген. Документтер мен атайын көбөйтүп койдум, көргүлө. Бул иш оригинал документтери азыр мынагы 7 апрелдеги иште турат. Видео кассетасы да турат. 7 апрелде карап атпай, ошол ишке тиркелген. Мына силерге азыр таратып берем. Анткени өзүңөр дагы журналисттик баягы изилдөө жүргүзүп көргүлө. Мен убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары ошолорду камсыз кылып, ушул акчаны алганга көмөк көрсөткөн. Андан кийин бул акча Нацбанкка тапшырылгандай мен убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары эмес, даже башкы прокурор болсом да ал акчаны иштеткенге менин укугум жок. 7 апрелден кийин мамлекеттик акчаны иштетүү, бөлүү, бирөөлөргө берүү ал Отунбаеванын, Атамбаевдин гана. Бирөө убактылуу өкмөттүн башчысы, экинчиси биринчи орун басары и Шариев, возможно, каржы министри катары бөлүштүрүүгө укугу бар эле. Бирок бул акча президенттин иш башкармалыгына акчасы болгондугуна байланыштуу Шариевдин эки тиешеси жок болуш керек. Анткени бул президенттин гана караштуу акчалар. Ага далил катары айтайын. Анан 13 апрелде биз убактылуу өкмөт коргоо министрлигинде отчет бергенбиз. Жыйын өткөргөнбүз, экстренный. Эмне үчүн дегенде Бакиев 11-ден баштап Жалал Баткенди алат экен дагы 14-түндө барып Оштон президенттик ишин улантат экен деген расмий кабар келген. Биз ошого байланыштуу чогулганбыз. Онунда мына ошондо эки областта курултай, элдик курултай өткөрүп, убактылуу өкмөттүн же элдик бийликтин бийлигин сактап калуу боюнча курултай өткөрүлүп, элдик губернатор шайлап Бакиевтерди бийликке отургузбоо боюнча чечим алынган. Ошондо түштүктөгү бизди колдоочулар бизге телефон чалышкан. Ой, кантип өткөрөбүз? Бир тиын акчабыз жок. Кантип элди ташыйбыз? Дегенде акча маселесин табуу маселеси Атамбаев менен Шариевке жүктөлгөн. Убактылуу өкмөттүн чечими менен ооздеки жыйында. Алар айтты, биз табабыз. И түштүккө баруу 4 убактылуу өкмөттүн мүчөсү барылсын деп чечилген. Мен, Текебаев, Исаков и Атамбаев. Ошондун кечинде Таласта болуп аткан жаңжал боюнча мен түндөп Таласка кеттим. Койсун, Курманалиевани алып салабыз деп, ал жерде чоң жыйын болгон. 11-inde барып кечки чайкка катышып, кайра кечинде келип түндө. 12-си күнү түндө айтып калды, тиги үчөө барбай турган болду.
Сөзіңізге қаралды, жана акча деген курултайды өткөрүү үчүнбү же баки? Жагыр айтып берем. Угуп туруп шашпай туруп. Анан кийин эч ким барбай жатат деп Отунбаев айтты. Сен өзүң эле калдың окшойт, өзүң эле жалгыз барат окшойсуң деп. Ал убакта бизде автомобиль, аны муну эч нерсе жок. Жүрө эле жүрөбүз ушундай. Анан эмне үчүн алар барбайт десем, ушундай барбайбыз деп баш тартты деди. Мен Исаковго келдим, менен бурулду. Эмне үчүн барбайсыз Малик? Сиз коргоо министрисиз. Десе, мен бутум көрдүңбү деди. Бутум шишип кетти, бутум көрсөттү. Мен дарыланып алайын. Анан артыңарда барам 2-3 күндөн кийин. Мына ошентип бет 13-ндө мага анан кийин мына распоряжение менен мына акчаны алып келишти. Ушул акчаны мына бөлдүр, мага Балбак Түлебаев деген алып келди. 10 миллионду сиз түштүк ала кетесиз. 5 миллионун Жалал Абадка, 5 миллион Жалал Абадка. Сизден башка эч ким барбайт экен, мага айтты. Бар бер деп айтты деди. Мына распоряжение менен бөлүнүптүр мынакей. Мына муну да берем алгыла. Отунбаеванын распоряжениеси менен мен бул жерге кол коюп бергем. Алдым деп. Ошол эле замат Исаковго айттым. Ош областына 5 миллион экен. Мен Жалал Абадтан наракка Бакиевдер мени өткөрөбү? Анткени Жалал Абадта Бакиевдер эле отурат да. Ким билет? Өзүңүз жеткизип бериңиз деп. Мына распискасы Турат Исмаил акенин помощниги мага жазып берип атат. 5 миллионду Исаковдун поручениеси менен алдым деп. Бул акча кийин Чотонукка берилген, Чотонук адыкы Сооронбай Жээнбековго апарып берген. Азыркы күндөрдө. Мен ошол жакта жүрүп Сооронбай айткан, бизге келбей атпай акча, жок калдык, мынтип калды ыйлаганда, Жалал Абадка бөлүнгөндөн анча-мынча тывырды бурдар биз бөлүп бергенбиз. Анда монолог иштеп тур келгиче деп. Бул акча мен сага айтып коеюн. Жалал Абадтагы элдик курултайды өткөрүп, элдик губернаторду шайлоо и Бакиевдерди ал жерден кууп чыгуу боюнча бөлүнгөн акча. Максат ошол. Жалал Абадка акча жеткирип абдан кыйын болгон, Состовкада билесиңер, элдер тозуп алып, нары бери өткөзбөй эл курчоп алган. Ошого байланыштуу мен иштеп аткан милиция кызматкерин, иштеп аткан бир прокуратура кызматкерлерин алып, суранып, силер анан мен Четинбаев деген помощнигиме кошуп берип, ушул акчаны Жалал Абадка мына келдиңиз дагы. Жеткиргиле дегем. Мына ошол прокуратура кызматкерин, ошол милицияларды бүгүн сурак кылып атат. Силер апардыңар беле, апарган жоктурлар. Кимге бердиңер деле, ментиңер деле. Кийин ушул акчанын ушул максаттуу иштетилгени боюнча убактылуу өкмөткө мен отчет берем. Отчет бергенден кийин алар менден исписать эткен. Мынакей колу турат, Отунбаеваны бекитип атат. 11 убактылуу өкмөттүн мүчөсү кол коюп атат. Бир Атамбаев азыр билсем кол койбоптур. Калгандарын баары кол коюп атат. Ошого байланыштуу убагында мен отчет берген. Муну баары билиш керек, баардыгы чыгарылган. Муну да таркатып берейин. Мына бүгүнкү болуп аткан прокуратура КМБ 2-3 күндөн бери мына ошол балдарды ызычуу кылып аткан нерсе ушул. Муну мен Атамбаевга атайын кат жазып 23-үндө бу жерден каттатып, Ак үйгө кирип апарып документтери менен баардыгы менен жеткирип бердим. Мынакей. Сен эсиңден чыгып кетсе керек, эсиңе салып коюн деп документтердин баардыгын тиркедим. Көрүп ал дагы. Эгер оригиналын карайын десем 7 апрель боюнча иште турат видео кассетасы менен. Аны да көрүп ал деп. Атамбаевдин ошол убакта акчаларды Атамбаевдин бөлүштүрүүгө Атамбаев менен Отунбаеванын укугу бар экенин Атамбаевдин акча бөлгөнү менен далилдеп берейин. Мына 21 апрелде бирөөгө 20 миң акча бөлүп берип атат. Распоряжение чыгарып атат. Бүгүн ошону билип атканым эмне үчүн буну саясат кылып атат. Өзү билип туруп, көрүп туруп, анан кийин пресс-конференция берип, анан өзүнүн гезиттери Фабула, Агым, Вечерний Бишкек, Фокус жана башкалар аркылуу берип атканын мен ойлойм. Ошон үчүн Атамбаевга айттым, мунун башында өзүң турасың деп. И ошону билген Каптагай, унчукпай балдарга революция пресс-конференция беребиз. 16 миллион каякта десе, билип туруп унчукпай коюп атат. Аны мен билем, мен распоряжение долбоорун мен даярдагам. Ал мындай болгон эмес деп айтып койгонго жараган жок. Дагы бир факты, эмне үчүн ал 4 революционер бул акчаны Бектазар алып кетти, жеп койду дегендей кайдан чыгып атат деген сөз болушу мүмкүн да. Ошол Ак үйдү кайтарып 7 апрелден бери эле отурган адамдар Ак үйдөн чыкпай кыйнаган абдан. Анан мен билсем, кече билдим. Көрсө калган мен алып кеткен калган акчаларды булар алып Отунбаеванын Каптагайевдардын распоряжениеси менен ар кимине 2 миңден сом берилип араң чыгарылган экен. Ак үйдөн.
Kalgan akça o şeyakka ketken eкен. Mına muну dagы информация катары билип алам. Муну мага кече тиги Тülебаев, Балбактан уктум деп, бывший генеральный прокурор Ибраев айтты. Калган акчаларды ошол жака иштетиптир булар деп. Рахметтерин аласыңар. Экинчи нерсе, жакында дагы бир революционерлердин аты менен дагы бир митинг болду. Убактылуу өкмөт бизди тыштап кетти, алдап кетти дегендей анча-мынча адамдарга сүйлөттүрдү. Ушул жерде. Мына 7 апрелдеги иш жүрбөй атат деп. И ошондон кийин эле Байболовдун 24 кызыга моундай деген кабары чыкты. Азимбек Бектилдаров еще раз доказал, что он плохой юрист. И бу жерде ошол коргоп атат. Тиги Максимди качырган убагында деп, тиги Үсеновду качырган, Марат Бакиевди качырган, то есть баягы. Биринчиден айтып коеюн, бул эмне үчүн мындай, будан сурап атат. Бектилдаров айтты, 7 апрелдеги ишти туура эмес выделить этип, туура эмес айыбын угузган экен дегенден чыгып атат. Элмирза Сатыбалдиев сотто айтып атат. Мага аны чыкпады беле, Бектилдаров эле күч менен угуштуруп коюптур деп. Ошондо силерге бир чындыгын айтайын. 2007 апрелден 27 июнга чейин мен сот прокуратурага куратор болдум. Комиссия кабыл алганга чейин. Комиссия кабыл алынгандан кийин Отунбаева сот менен прокуратурага как президент катары Отунбаева кураторлук кылды. Отунбаеванын буйругу менен мен ГСМ менен МВДга куратор болуп калгам, текшерүү өкмөт убагында. Бирок Отунбаеванын поручениясы менен мен ошол тергөө органда июнь окуясы менен 7 апрелдер боюнча тергөө органдары менен анча-мынча иш аткарып жаттым. Ишти өзүнүн поручениясы менен. Мына ошол сыяктуу эле бир күнү жабырлануучулар митинг кылышат. Бул жерде. Эмне үчүн мынакей жеңил статьяларды коюп, жалаң солдаттарды жоопко тартып, чоң чиновниктердин ишин жанагы массовой убийствону угузбай койгон деп митинг кылышат. Отунбаева мага айтат, аларды кабыл алып койбойсуңдар. Мен кабыл алдым жабырлануучулардын өкүлдөрүн, бир тоон кабыл алдым, 3 жолу кабыл алдым. Мына ошондо айтышты. Это где-то бир августта беле, сентябрдын башында беле, жок, сентябрдын аягында болсо керек. Мынакей муногу ушу Сатыбалдиевге, Малеваныйга, Жорбоевторго бардыгын иштерин бөлүп салдык. Убийство дегендерди соучастие, адам өлтүрүүгө катышты дегенди алып салды буларды. Жанагы солдаттарды гана сотко өткөрдү деди. Ушу жабырлануучунун өкүлү. Мен айттым, андай болушу мүмкүн эмес. Бектур, андай болушу мүмкүн эмес. Эмне үчүн дегенде закон боюнча 7 этажда бардыгы Бакиевдин айланасында отурду, массовой. 7 саат бою адам аткылап отурду, жанында отургандардын бардыгы соучастник катары кетет. Ал буйрук бердиби, бербедиби, баары бир отурду ошол жерде. Экинчиден, ошол жерде бир военный жоопко тартылса, бардыгы военный судка кетет. Өзүнчө ал бөлүнбөйт. Граждан сотторго бөлөбүз ишти бербейт. Бул туура эмес. Анан президентке доложить эттим. Ушунда туура эмес болуп калды. Закон бул закондун талабы. Ал консилиум өткөрдү. Анда чакыр консилиум өткөрөт деп. Байбол генеральный прокурор болуп калган. Ошо Байболдун убагында ушундай болуп атат. Байболов келди, военный суд келди, военный прокурор келди, министр обороны, СМБнын башчысы Дүйшебаев, Каптагаев катышты. Мына ошол жерде консилиум болушу туурабы, туура эмеспи? Байболовдон башкасы бардыгы законду бирдей демеди, туура эмес деп айтты. Андай болбойт. Дегенден кийин Байболов айтты, мен юрист эмесмин. Неде юристтер айтсаңар, анда ошондой болот деди. Анан мен Байболовго айттым, юрист болбосоң эмне отурасың анда башка прокурор? Мен юрист эмесмин, барбайм деп айтпайсыңбы деп. Катуу айттым. Анан тиги өзүнүн подчиненныйлары военный прокурор Адыр Айбек Турганбаевди айтты да, закондан эмес, бөлүнүүгө болбойт. Анан айтты, мынагы кыйын юрист экен, мен ушуга поручать этем. Ушу Айбек перепредявить этсин, Айбек ишти кайра бүтүрсүн деди. Аны биз поручать эткен жокпуз. Байбол өзү поручать этти ошо элдин көзүнчө. Анткени биз поручать эткенге укугубуз жок. Мына ошентип кайрадан